Товарға келгенде, товарларда тижарат ниети болуш шарт. Товарда тижарат ниети болуш шарт. Эгер буюмду алдың, өзүңө зарылчылыгыңа алдың, тижаратка эмес, зекет бербейсиң. Буюм алып аткан учурда ниет кылдың, ушуну алып сатамын деп. Бир машинаны алдың, сатамын деп алдың. Эми зекетин бересиң. Алып аткандан ниетиң жол сатам деп, жөн эле алып койдуң. Кийим сатам деп койдуң, анда алып аткан учурда ниетиң жок болгон үчүн зекет бербейсиң. Товарды алып аткан учурда ниет болуш шарт. Алып аткан учурда ниетиң болсо, анда зекет бересиң. Алып аткан учурда ниетиң жок болсо, зекет берилбейт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн зекет кайсы нерсе берилет экен? Алтын, күмүш, акча, содадагы товар. Оңой эле нерсе. Мына ушул төртөөбү бир жинс. Төртөөбү бир жинс дегени төртөөнү кошобуз. Бири-бириге жетпей калса, баарын толуктап туруп, нисапка жеткизип туруп зекет беребиз. Түшүнүктүбү? Кээде мындай болот. Бир адамда алтыны бар, нисапка жетпейт, 40 грамм. Күмүшү бар, алда жетпейт. Бираз акчасы бар, алда жетпейт. Товары бар, алда жетпейт. Бүт барын төртөөнү кошсок, бүт бардыгынын акчасы, суммасы 250 000 болсо, ал адамга зекет важып болот.